Достор, биздин видео сабактарыбызды көрүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Мурунку сабагыбызда модалдык этиш болгон have to'нун жөнөкөй сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда have to'нун суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө кеп кылалы. Достор, мен сиздерге бул суроо менен кайрылгым келип турат. Have to суроолуу сүйлөмдө кандай колдонулат? Эгер сиз have to менен сүйлөмдөгү энин ордун алмаштырабыз десеңиз, анда жаңылышасыз. Анткени have to'нун суроолуу сүйлөмдө колдонулушу башка модалдык этиштерге окшобойт. Келиңиздер анда практика жүзүндө көрөлү. You have to work. You have to work. Сиз иштешиңиз керек. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. You сүйлөмдүн ээси, have to модалдык этиш, work негизги этиш, иштөө деген маанини берет. Негизги этиштин алдында модалдык этиш болгон have to'ну колдонуу менен сиз иштешиңиз керек деген маанини берип жатабыз. Эми ушул эле сүйлөмдүн башына do жардамчы этишин кошуп колдонсок, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Мисалы, do you have to work? Do you have to work? Сиз иштешиңиз керекпи? Албетте суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Жана интонация дагы өзгөрөт. Сүйлөмдө he, she, it болсо, жөнөкөй сүйлөмдө have to эмес, has to колдонулат. Мисалы, he has to work. He has to work. Ал иштеши керек. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. He сүйлөмдүн ээси, has to модалдык этиш, work негизги этиш. Негизги этиштин алдында модалдык этиш болгон has to'ну колдонуу менен ал иштеши керек деген маанини берип жатабыз. Сүйлөмдө he, she, it болсо, суроолуу сүйлөмдө жардамчы этиш do эмес, does менен суроо беребиз дагы has to, have to болуп өзгөрөт. Мисалы, does he have to work? Does he have to work? Ал иштеши керекпи? Келиңиздер, бул таблицага көңүл буруңуздар. I have to work. I have to work. Мен иштешим керек. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. I сүйлөмдүн ээси, have to модалдык этиш, work негизги этиш. I have to work. Эми ушул эле сүйлөмдүн алдына do жардамчы этишин кошуп колдонуу менен биз суроолуу сүйлөм түзөбүз. Do I have to work? Do I have to work? Мен иштешим керекпи? You have to sign. You have to sign. Сиз кол коюшуңуз керек. Суроолуу сүйлөмдө do you have to sign? Do you have to sign? Сиз кол коюшуңуз керекпи? We have to start. We have to start. Биз башташыбыз керек. Суроолуу сүйлөмдө do we have to start? Do we have to start? Биз башташыбыз керекпи? You have to come. You have to come. Сиздер келишиңиздер керек. Суроолуу сүйлөмдө do you have to come? Do you have to come? Сиздер келишиңиздер керекпи? They have to register. They have to register. Алар катталышы керек. Суроолуу сүйлөмдө do they have to register? Do they have to register? Алар катталышы керекпи? Have to жөнөкөй сүйлөмдө жекелик санда биринчи жакта I, жекелик санда экинчи жакта you, көптүк санда биринчи, экинчи, үчүнчү жактар we, you, they менен колдонулат. Жөнөкөй сүйлөмдүн алдына do жардамчы этишин кошуп колдонуу менен биз суроолуу сүйлөм түзөбүз. Жөнөкөй сүйлөмдө he, she, itте have to эмес, has to колдонулат. Ал эми суроолуу сүйлөмдө do эмес, does менен суроо беребиз да has to, have to болуп өзгөрөт. He has to write. He has to write.
Ал жазышы керек. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. He сүйлөмдүн ээси, has to модалдык этиш, write негизги этиш. He has to write. Суроолуу сүйлөмдө does he have to write? Does he have to write? Ал жазышы керекпи? She has to go. She has to go. Ал барышы керек. Суроолуу сүйлөмдө does she have to go? Does she have to go? Ал барышы керекпи? It has to fly. It has to fly. Ал учушу керек. Суроолуу сүйлөмдө does it have to fly? Does it have to fly? Ал учушу керекпи? Достор, келиңиздер сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырыңыздар. You have to go. You have to go. Сиз барышыңыз керек. Бул сүйлөмдү кантип суроолуу сүйлөмгө айландырабыз? Эгер сүйлөмдө модалдык этиш have to катышкан болсо, сүйлөмгө do жардамчы этиши жардамга келет да сүйлөмдүн башында колдонулат. Демек, do you have to go? Do you have to go? Сиз барышыңыз керекпи? My son has to go to the kindergarten. My son has to go to the kindergarten. Менин уулум бала бакчага барышы керек. Менин уулум жекелик санда үчүнчү жак ал, демек do эмес does менен сурой беребиз да has to суроолуу сүйлөмдө have to болуп өзгөрөт. Does my son have to go to the kindergarten? Does my son have to go to the kindergarten? Менин уулум бала бакчага барышы керекпи? I have to pay for food. I have to pay for food. Мен тамакка төлөшүм керек. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Do I have to pay for food? Do I have to pay for food? She has to register. She has to register. Ал катталышы керек. Суроолуу сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыздар. Суроолуу сүйлөмдө he, she, it'те does менен сурой беребиз да has to, have to болуп өзгөрөт. Does she have to register? Does she have to register? Ал катталышы керекпи? We have to sign. We have to sign. Биз кол коюшубуз керек. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Do we have to sign? Do we have to sign? Биз кол коюшубуз керекпи? They have to wait. They have to wait. Алар күтүшү керек. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Do they have to wait? Do they have to wait? Алар күтүшү керекпи? Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге бүгүнкү сабактын үстүнөн тапшырма даярдаганбыз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Сунуш пикирлериңиздер болсо, пикир калтыруу бөлүмүнө калтырып кетиңиздер. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.